Мен 1968-69 оқу жылында Каракылжа айылы Каракылжа району Чалма айылында 1-выпуск болуп 10 классты биз бүткөнбүз ошол кезде. Бүткөндөн кийин эмгек жолубузду баштаганда мен турмуш шартыма байланыштуу чоң окуу жайларына тапшыра албай ары басып бери басып убакыт өткөрүп жүргөн кезимде ушул Урят эжекем мектепте окуп жүргөнүмдө эле мага сен Ташкенттеги театральный институтты бүтүшүң керек деп айта берет эле. Анткени себеби мен ошол эки мектепте кароо болот эле илгери ошол кездерде районго барып кароолордон биринчи орундарды алып ушундай ийгиликтерге жетишип жүргөнүмө байланыштуу эжекем мени көп айтат эле. Сен окушуң керек, Ташкентте театральный институт бар, ошону окушуң керек, сенин кесибиң, келечегиң ошого байланыштуу дей берет эле. Анан мен турмуш шартыма байланыштуу айтканымдай ары басып бери басып жүрүп эч кандай турмуш жолун таппай акыры анан кийин ой кандай кылсам экен эми, келечекти кандай тандасам экен деп ойлонуп отуруп анан кийин райондун центрине барып келейинчи деп максатсыз эле барып келатсам эжекем жолугуп калды. Маданият үйүнүнүн алдында турган экен. Эжекем экөөбүз эне баладай учурашып мени көрүп кайда жүрөсүң, жайда жүрөсүң? Ой кайда жүрмөк элем ушундай жол болбой атат. Сенин жолуң ушул. Сен каяка бармак элең. Сен келечегиң, тарыхың, маданият ушул жерден өнүп өсөсүн деп 1968 жылы 1-сентябрда Өзгөн элдик театрынын маданият үйүнө кызматка алды. Себеби ал эжекем ошол жерде башчы болуп иштеп калган экен мен басып келгичеңди. Ошондон ушул күнгө чейин ушул Урят эжекемин мага берген насыяты, кеңеши, мага берген тартуусу ошол иш, ошол өмүрүм болуп ушул күнгө чейин бир жерден жылбай кандай окуя, кандай тема, кандай жаратылыш болсо деле Өзгөн элдик театрынан бала чакалуу болуп өнүп өсүп, үйлүү жайлуу болуп, ортосунда эжекемдин эмгегине ошончолук мага даража берген үчүн ошол менин иштеген ырдаган ырым үчүн, аткарган ролум үчүн Өзгөн элдик эмесинде акимиятында башчысы Талипов деген аксакалыбыз бар эле. Ошол киши мага үй берди. Жаңы бүткөн 2 комнаттуу үй берди. Ошол үйдөн турмуштуу, бала чакалуу, өмүрлүү болуп 3 балалы таптым. Балдарым Кудайга шүгүр татыктуу тарбияга бердим. Эч кандай нааразычылык жерим жок балдар жөнүндө. Ыраазымын. Ошон үчүн мен ушундай жакшы турмушту мага тартуулап, өмүрүмө өмүр улап, мени ушу даражага жеткирген эжемди эскерип коюуну туура көрдүм. Себеби өлүктү эскерсең тирик кубанат деген жер бар. Убагында турмушка байланыштуу мен эжекемди эскере албай калдым. Ошон үчүн азыр кеч эмес. Муну айтканын себеби кимден кандай жакшылык көрөсүң, ким сага жакшылык үчүн колун сунат, кимден кандай жакшы сөз угасың. Өмүрүбүздүн акырына чейин эскерип коюш биздин адамгерчилик парзыбыз, карзыбыз деп эсептеп ушинтип отурам. Ошондой эле ушуга байланыштуу мына заманыбыз жакшы, элибиз тынч, мекенибиз тынч, мекен башчылары жетектеп аткан ишчилерибиз, мына пашаларыбыз менин тилим боюнча айтканда Садыр менен камчынын дагы өмүр бактысын тилейм. Бала чакасы менен, эли журту менен, калайык калкы менен, жумурай журту менен, кошкондору менен кошо агарып, тең карып, небере чеберелерин күнүгүсүн көрсүн. Менин оюмча кимге кандай түшүнүк Ленин менен Сталин туулду деп эсептеп кубанып отурам. Мына көрүп отурасыздар, бүт баардыгы жаратылыш өзүнүн угуна келип, сонун бүт баардыгы болуп атат. Иш болуп атат негизинен. Мындай кылымда болгон эмес. Ошон үчүн ушу элибизге тынчтык, аманчылык, токчулук, келечектеги балдарыбыз өмүрлүү болсун. Ушундай жакшы адамдардын жолун жолдоп, изин издеп, ушундай болушун каалап, өзүмдүн пикирим боюнча ушуну туура көрдүм. Жакшы отуруңуздар, саламатта калыңыздар, кыргыз элим.